Саламатсыздар мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда юрист болуп эмгектенем. Бүгүн болсо биздин миграционный учет боюнча дагы бир кайталап кете турган ниетим бар. Бирок эң негизгиси миграционный учеттун негизинде билесиңер, жакын арада сентябрь айы болот. Бир айдан кийин сентябрь айы болуп дагы. Ошол сентябрь айына биздин көп мекендештер өзүлөрү эле Россия шаарларында иштебей, анын жанында дагы биздин бою жете элек кичинекей иничек карындаштарыбыз менен чогуу келип, биякта чогуу ата энелери менен жашап жүргөн маалдар, учурлар көп. Ошол себептен кичинекей балдары бар, же болбосо мектепке барчу балдары бар, же болбосо детский садка барчу балдары бар болгон мекендештерге бир юридикалык консультация катары видео талкуулоо аркылуу айтып кете турган ниетим бар. Өзүңүздөр билесиңер, Россияга кирип баратканда баарыбыз тең миграционный карточка алабыз. Ошол миграционный карточканын негизинде ата энеси эгерде Россия Федерациясында иштөөчү же болбосо мыйзам чегинде жумушка алып жумушта иштөөчү ата энелери болсо өзүнүн миграционный карточкасына өзүнүн аты жөнүн, фамилия, имя, отчествосын, андан тышкары паспортный данныйларын жазгандан кийин цель въезда деген жерге работа деп жазат. Ал эми болсо ошол чогуу ошол ата энеси менен келаткан кичинекей балдар же болбосо жашы жете элек балдар же мектепте окуучу балдар, ата энеси менен жашап жүргөн жашы жете элек балдар ошол цель въезда деген жерге частный деп жазылат. Эми миграционный учет кандай кылып коюлат? Өзүңүздөр билесиңер, мурунку видеолордо дагы көп учурда кайталап жүрөм. Чыныгы таза миграционный учет бул болсо жашаган жерде жана иштеген жерде болуп эсептелет дагы. Ошол себептен ошол миграционный учеттун негизинде өзүңүздүн уулуңуз же болбосо кызыңыздар, бою жете элек уулуңуз же өзүңүздүн бою жете элек кызыңыздар чогуу келсе, алардын миграционный картасында частный болуп жазылат да, ата энесинин миграционный учетунун мөөнөтүнө алар дагы миграционный учетко коюлат дагы. Калган документтердин баарын бир мөөнөтүндөй миграционный учетко турат. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясына келгенде миграционный учетту мыйзам чегинде туруш керек. Мыйзам чеги дегенде бул болсо жашаган жерде же болгосо иштеген жерге миграционный учетко туруш керек. Калган баардык миграционный учеттун баары менин жеке оюм боюнча күмөн. Базада болгон күндө дагы эгерде ал миграционный учет менен кандайдыр бир келишим жок болсо, бул учурда эмгек келишими, ал келишими жок болсо, эмгек келишиминин негизинде узатылбаса же болбосо жогорку окуу жайда окуучу келишим негизинде узатылбаса, ал миграционный учеттун баары күмөн болуп эсептелет. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, видео аркылуу айтылып жаткан маалыматтар сиздерге таасир тийип, жана болбосо кийинки маалымдуулукка кандайдыр бир жакшы таасир тийсе, класс басып бөлүшүп коюңуздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта болуңуздар. Эмки көрүшкөнгө чейин.